Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Карызга батырган сүйүү» аттуу повестинин 4 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошентип экинчи төлөм да кирип келди. Базарда соода жүрүп турса да билинбейт беле. Же өзүнүкүн гана төлөсө кыйналбайт эле. Азыр эми төшөктө жаткан Фатиманын, аны карап жаткан Гүлнурдун, качып кеткен Гүлбардын өзүнүкү болуп 80 000 сомду чыгарыш чындап эле айласын кетирип койду. Мурда базары жүрүп турган кезде «Бүгүн кредит бермегилем» деп жүгүргөн, «Берип тур» деп карыз сурагандарды көрүп, билип жүрүп түшүнө алчу эмес, ага маани деле берчү эмес. Бирок адамдын аябай зарылып турганын сезип жардам берип да койчу. Эми өз башына түшкөндө чындап түшүнгөндөй болду аларды. Эл го эл, жетишпегендиктен же дагы бир ишин бүтүрүп алыш үчүн алат экен кредитти. Өзүчү баягы кызыккандыктан, эси жоктуктан сазды кечип көрүп кайра чыга албай калган оюн карак баладан бетер Гүлнурга жакындайм деп жатып, бул балеге кабылып отурат. Же ал максатына жетсечи? Тек гана ортодо жөн жерден күйүп жаткан киши катары Гүлнурдун аяосуна, сыйлоосуна ээ болду. Ага адамкерчиликтүү киши көрүнүп калды. Аны менен күндө жолугушуп сүйлөшкөнүнө, Фатима экөөнү камкордук көргөнүнө корустон боло, кредитти ойлогондо ичинде ит өлүп жатса да, сыртынан сыр билгизбей күлүп жайнап эч нерсе болбогондой жүрөт. Анын үстүнө базар жабылып, кредит кыстап келгенден бери ага сезимин билдирип сөз айтканга, кандайдыр эбин таап жакындашканга шарт болбоду. Өз алапайын таба албай калбадыбы? Ал эми Гүлнур болсо өз карындашы сыяктуу мамиле кылып, «Келиңиз, байке, чай ичиңиз, төргө өтүңүз, байке, тамак жеңиз» деп сырткы сыйын көрсөтсө да, ички сезимин билгизбей созулат да созулат. Оорулуунун оор түйшүгүнө кабак кашым дебей, оокатын тың кылып, кыл жатпагыдай үй жайынын жыйнактуулугунан, берекелүү дасторконунан улам аялдык асылдыгы билинип, Фатимага кылган камкордугу менен адамкерчиликтүү боорукердигинен улам Алимдин көз алдында өз баркындагыда көтөрмөлөп, сыйын ататып, сүйүүсүн күчөтүп бара жатат. Анткен сайын андан Алим ого бетер тартынып, ички сезимдерин билип калса, «Байке, сиздин аялыңыз бар да» деп, же карындашы сыяктуу кылган жылуу мамилесин үзүп койчудай болуп коркот. Ушул үчүн эле жаш адам болмуш болуп жүргөн турбайбы деген жаман ою кетеби деп чочулайт. Гүлнур Орусияда жүргөн күйөөсү жөнүндө бир да жолу кеп кылбады. Анысы жоктон бетер кабарсыз кеткенине кайдыгердей жүрдү. Эне эмеспи, айылдагы ата-энесиникинде жүргөн уулу жөнүндө гана сөз арасында кошуп кеткени болбосо, сагынганын билдиргени болбосо, бейчеки деле кеп кылбайт. Антсе да ой деген күлүк, санаа деген самандай көп. Кызганыч өжөр, ошол алыста жүргөн Гүлнурдун күйөөсү капыстан келип калчудай боло берет. Эртең менен барса түндө келип, азыр эле Гүлнурдун коюнунан турган неме, өзүнө кабак чытый, «Мунуң кимиң?» дегендей карап, өзү заматта бул үй бүлөгө чоочун, эч качан камкордук көрбөгөн адамга айланып каламбы деп коркот. Ал Орусиядан эч качан кайтып келбес экен, ошол жакта түбөлүк калып калса экен деген жаман ойду көп ойлоп, кайра өзүнө эч качан жамандык кылбаган бейтааныш адамга ушинткени Кудайга жакпасын эстеп уяла түшөт. Кийинчерээк арагын азайткан сайын кебетеси оңолуп, көңүлү да көтөрүлүп калган белектен да кызганчу болду Гүлнурду. Анан оңойбу, бир эле үйдө оорулуу Фатиманы эсептебегенде экөө тең бой аял эркек бирге жашап жатышса, көптөн бери бел суутпаган немелер дене кумарына жеңдирип деле биригип алыштары мүмкүн да. Бирок экөөнүн кабак каштарынан бири-бирине кылган мамилелеринен андай деле жакындашуу билинбейт. Белек Гүлнур
өзүнөн кичүү болсо деле ызаат менен эже деп кайрылса, Гүлнур деле байкелегенинен жазбай, алардын бул кызык мамилелерине деги кимиңер улуу, кимиңер кичүүсүңөр деп Алим күлүп калат. Ошентип кредиттин экинчи төлөмү да кыстап кирип келип, бир айдан берки чогулган акчаны санашса, бириккен 3 контейнерден 20 000 сомго жетпеген пул чыкты. Дагы 60 000 сомдон ашык табышы керек. Соода болсо бул товарды өткөндөгүдөй кайра артка өткөрүп ийгенге болбойт. Айыла кеткенде Алимдин айылда энисине бактырган туу калган соот бээси бар болчу. Жашоодо жамандык, жакшылык болот деп карбап жүргөн эле ошону саттырып, ал 70 000 сомдой болуп кыйын кыстоодон чыкты. Муну Букештен жашыра алмак эмес. Ага товарга салдым деп койду. Ошентип кайрадан жай күндөр өтө баштады. Фатима да аздан оңолуп, ордунан тура албаса да, буту колдору кичинеден кыймылдап, болдуруктап бирдемелерди сүйлөгөнсүп калды. Гүлнур аны карап, белек кечке соода кылып, Алим күнүмдүк турмушу менен алек боло, балта көтөрүлгүчө дөңгөч эс алат боло, кийинки төлөмгө чейин бейкапар жүргөнсүдү. Бирок карыз деген карыз. Ал көкүрөктөгү таш сыяктуу дайыма көңүлдү өйүп турат. Ойгонсоң эң биринчи эсиңе түшөт. Уктаганы жатсаң эң акырында унутулат. Түшүңдө кара туманда жол таппай жүрсөң, кара саздан чыга албай жатсаң, төлөй албай жаткан карызым деп биле бер. Анткен менен Алим итке минип калган абалга түшө элек эле. Баягы бапырап турган соодасынын жук жууру бар болгондуктан бара көрөрбүз деген үмүткө жетеленди. Туюктан жол таап кетерине ишенди. Ал арада Алим Гүлнурдун кийинки кезде өтө эле маанайы пас болуп кеткенин байкады. Ал тургай бир жолу ыйлап отурганынан да көрүп калды. Ушул учурдан пайдаланып, көңүлүн көтөрүп, жакшы көрүнүп коюш үчүн бир кечте аны кафеге чакырып, болбогон ой боюна койбой алып жөнөдү. Өздөрүнчө чакан кабинада жайланышып, берекелүү дасторкон алдыга жайылганда, Алим кымбат кызыл вино куюлган бокалды колго алып, Гүлнурдун алдына да ушундай ичкиликти коюп тост айта кетти. Кел, Күкүш, кийинчерээк байкасам маанайың аябай чөгүп кетти. Бук болуп кеттиң окшойт. Ошол үчүн бүгүн бир сенин көңүлүңдү көтөрүп коеюн. Өзүм да кичине эс алайын деп ушул жерде отурабыз. Турмушта өйдө ылдый болот экен, караңгы жарык болот экен. Эгер ылдый кулап бара жатсак, өйдө көтөрүлөрүбүздү унутпайлы. Эгер күңүрт күндөр келип, көңүлүбүз чөксө, жарык таңдар атаарын унутпайлы. Эң биринчи ден соолугубуз болуп, заманыбыз тынч болсун. Кандай кыйынчылыктар келбесин, адамкерчиликтен тайбайлы. Ортобузда сый жана ынтымак болсун. Кел, бул айтылган каалоолор орундалсын, деп алып отуралы. Ушундай жакшы сөздөрдү айтып, көзүн карап отурган Алимди кыя албай, анын кыстоосу менен жарым-жартылай ичип жиберген Гүлнурдун бети албырып чыкканы менен көңүлү көтөрүлбөдү. Муну байкаган Алим аны шаңдуу музыка жаңырып, көңүлдүү көпчүлүк бийлеп жаткан жалпы залга ээрчитип чыкты. Ал жактан кайра киргендеринен кийин деле Гүлнурдун маанайы пас бойдон калганын байкаган Алим: Күкүш, эгер сенин көңүлүңдө кандайдыр бир бук болсо, бирөөгө айтсаң жеңилдеп каласың. Эгер күнүмдүк кыйынчылыктар чүнчүтсө, чечилбей жаткан маселелериң болсо, мага ишенип айта бер. Жанагы кредитти кантип төлөйм деп сана аркап жатсаң, мен турам го, камсанаба. Ансыз деле Фатима эжени карап, чоң соопчулук кылып жатасың. Бул түйшүгүңдүн акыбети жөн пенделерден кайтпаса да Кудайдан кайтат. Экөөбүз ага карындаш сыяктуу болуп калдык, менден тартынба, деди. Гүлнур тунжурап жертиктей түшүп, анан Алимди жал-жылдай карап алып унчукту. Эх, байке, мен мурда акчадан адамкерчилик, абийир өйдө тураарына ишенчүмүн. Арамдыкты адалдык жеңет дечүмүн. Көрсө андай эмес экен. Мен буга өз башымдан өткөн соң ишенип калдым. Мен күйөөмдү өз курбума тарттырып жибердим десем ишенбейсиз, Бирок ошондой болуп калды.
деп ички ыйына ээ боло албай туттуга түшкөндө көзүнө мөлт этип жаштар тугулунду. Алим Гүлнурду эмне деп сооруторун билбей ыңгайсыз абалга кептелди. Тура калып көз жашын аарчып, көкүрөгүнө кысайын деген да ою кетти. Бирок ага да бара албады. Гүлнур бышактап бир аз отурган соң бет аарчысы менен көз жашын сүртүп, өзүнө келип, жылмайганга аракеттенип, колуна шарап толо бокалды алып: «Байке, кечирип коюңуз. Атайы көңүл ачалы деп ээрчитип чыксаңыз, мен өз кайгым менен капаланттым окшойт сизди. Мен ушул тосту сиздей жакшы адамдар үчүн көтөрөм. Сиздей чыныгы жигиттер бар үчүн дүйнө түгөл, жашоо жарык деп билем. Үй бүлөңүз менен бактылуу өмүр сүрүп, каалаган ой максаттарыңызга жетиңиз. Ылайым кем болбоңуз. Сиздей күйөөсү бар жубайыңыз чексиз бактылуу болушу керек. Бактысы мындан да артыла берсин. Мен ошого тилектешмин», деп винодон чоң ууртап дасторкон четине койду. Рульда болсо да ушул кечте ичкиси келип, Кудай сактасын деп жана эле жарыктык шараптан ууртап койгон Алим түбүнө түшүрө тартып жиберди. Өзүнөн сөз күтүп жатканын сезген Гүлнур улутунуп алып ызалуу сүйлөдү: «Мен Наргиза ушинтип кетет деп миң ойлосом да оюма келмек эмес. Көрсө котур ташын койнунда катып жүргөн тура», деп кайрадан ички ыйына алдырып жиберчүдөй болгонунда Алим: «Күкүш, өзүңдү кармап мынча болду башынан баштап айтып бербейсиңби?» деди. «Ооба, мен деле ошентейин деп жатам. Бирок сөзүмдүн баш аягын таба албай жатпаймынбы? Наргиза сенин бирге чоңойгон курбуңбу?» «Ооба, 10 жыл бирге окуп чоңойгон классташ курбум», деп эми Гүлнур олуттуу тарта түшүп сөзүн улантты. «Негедир Наргиза экөөбүз классташтарыбыздын ичинен 1-класстан эле ынак болуп, онду бүткүчөктү ошонубуздан жазбадык. Бирок жылдыздарыбыз келишип, мүнөздөрүбүз окшошкону менен чоңойгон сайын бой келбетибизде чоң айырмачылыктар чыга баштаган. Наргиза өзү бою кыска, өңү сертирээк кыз. Мен болсо өзүңүз көрүп тургандаймын. Узундуу кыскалуу болуп, дайыма ээрчишип, кошоктоп койгонсуп бирге жүрсөк, экөөбүздүн ынтымагыбызга көптөр суктанышчу. Ошолордун көзү тийип кеттиби деп да ойлойм кээде. Ошентип чоңойгон сайын чырайыма чыгып, далайлар артымдан чуркап жүрсө, Наргизага бир да эркек сөз айтпады. Ушундан улам анын мага анча-мынча ич күйдүүлүгүн сезе калчумун. Бирок түшүнүктүү неме сыр алдырчу эмес. Мен да аны туура кабылдоого аракеттенчүмүн. Анткени анын өңүнүн серттиги менен боюнун пастыгына же өзүмдүн сулуулугум үчүн күнөөлүү болбойм да, туурабы? Ошентип бойго жетип, окууну да бүтүрүп, эл сыяктуу жогорку окуу жайына тапшырып, багы жокко дагы жок болуп, Наргиза өтпөй калып мен өтүп кеттим. Мен жатаканага жайгаштым. Наргиза болсо эжесиникинде туруп базарда нан сата баштады. Соодасы жакшы жүрүп, бат эле кийбегенди кийип, кулпуруп чыга келди. Тутамдап акча кармачу болду. Бардар жашоо адамдын көңүлүн көтөрөт эмеспи? Наргиза өзгөрдү. Ачык айрым, тамаша көйүнө тартып, баягы тартынчаак, басынган өзүнө өзү окшобой калды. Студенттик жетишпеген жашообуз менен эптеп-септеп кийингениме сын такчу болду. Менин бир гана максатым окуу болгондуктан анысына көңүл бөлбөдүм. Жашоо турмушубуз, иштеген ишибиз башкача, турган жайыбыз алыс болгондуктан мурдагыдай ээрчишип жүрө албай, сейрек жолугушуп, баягыдай ынак боло албай калдык. Ошентип ал сооданын артынан тырмышып, мен окуумду тырышып окуп жылдар өттү. 5-курста экенибизде Наргизанын иши дагы алгалап, өзүнчө дүкөн иштетип жүрдү. Бир күнү мага ыйлап келиптир. Көрсө, базардагы бир жигит менен жүрүп, мына үйлөнө турган болушкандарында анысы таштап кетиптир. Кайгыдан баш көтөрө албай мүңкүрөп калганында каралашып жанына көчүп бардым. Достук кыйынчылыкта билинип, кайрадан ынтымагыбыз оңолду. Наргиза тигил жигитин чындап сүйгөн окшойт. Ишке баш оту менен кирип кетип, араңдан зорго өз калыбына келгенсиди. Ал убакта күйөөм Бактияр менен кыз жигит болуп жүрүп калганыбызга 1 жылдай болуп калган.
Наргиза аны бир көргөндө эле жактырып, ачык эле суктанган болчу. Ошондо ичим ачышып, бир башкача кызганган элем. Көрсө сезген окшойм. Бактияр экөөбүз ошол жылы жазында баш кошуп, жайында окууну аяктадык дагы кайын журтум турган Сокулукка көчүп барып, экөөбүз тең мектепте иштей баштадык. Сокулук бул эле жерде да. Наргиза ат тезегин суутпай каттап турду. Ошентип дагы бир жылча убакыт өтүп биз уулду болдук. Наргиза болсо Орусияга иштегени кетти. Мугалимдин болбогон айлыгы менен эптеп жашап жаттык. Чынында Бактиярдын жутунуп жашаганга шыгы жок экен, оңоло албай койдук. Бир күнү Орусиядан Наргиза келди. Ал мурункудан дагы тыңып алыптыр. Иши жакшы жүрүп жатканы кебетесинен эле көрүнүп турду. Биздин турмушту көрүп чындап эле кейиди. Ушундай эптеген турмуш өткөрүш туура эмес экенин улам айтып, Орусияга иштеп келүүгө чакырды. Өзү жардам берерин улам айтып азгырды. Биз ары кетип, бери кетип, кеңешип жатып, акыры Бактияр биринчи жөнөп, анан ал отурукташып, тыңыган соң уулубузду кайненеме таштап коюп, артынан мен бармай болдум. Бактиярды ага кошуп берип жатып, чынында аябай кызгандым. Жибергим келген жок. Анткени Наргизанын Бактиярыма болгон кумарлуу көз карашын байкап калгам. Бирок ал жаман оюмду алыс кубалап, сокур кызганычка алдырбайын дедим. Сүйгөн жарымдын жанымдагы орду бош, көңүлсүз күндөр өтө баштады. Бактияр экөөбүз эгиздей ээрчишип басканда, бири-бирине төп келишкен жубайлар экен деп көргөндөр суктанчу. Бактияр өзү келишимдүүлүгүнө жараша түз жүргөн, ак көңүл, ишенчээк жигит. 5 жылдык чогуу жашообузда мени бир да катуу кагып урушкан эмес. Пикир келишпестиктер жаралса унчукпай басып кетчү. Ичкиликти ыгы менен ичип, опсуз шаан шөкөттөрдү жактырчу эмес. Балдарды жакшы көрүп, мугалимдик кесибин мыкты аткарчу. Орусияда курулушта иштеп жатканын такыр элестете албай койдум. Алгачкы айларда ал күнүгө чалып сүйлөшүп турду. Анан сейрек чала баштаганда күнүгө өзүм байланышканга аракеттендим. Аны ушунчалык сагынгандыгымдан улам, кандайсыңдан кийинки сөзүм эле «Минтип сен тиякта, мен биякта болуп жашаганыбыз жарабайт экен. Мен барайын, же сен кел» болуп калды. Ал болсо «Мына, ана» деп ар кайсы шылтоону айтып кыйпычыктай берди. Бир күнү чалсам, Наргиза албаспы телефонду? Аябай кеч болуп калган. Ушул убакта ал Бактиярдын жанында эмне кылып жүрөт деп көңүлүмө ток ургандай эле тийди. Ал тоңдоосун учурашып: «Ай Гүлнур, күндөп түндөп эле чала берип Бактиярдын тынчын албачы. Биякта деген Орусия дейт. Бирөөнүн жеринде тытынып иштеш керек. Телефон менен сүйлөшкөнгө убакыт жок дебеспи? Ал эми өзүң эмне кылып жатасың? Бактиярдын жанында түнкү 12-де десем: «Күкүш, бияктын сааты 2 саат артта жүрөрүн унуттуңбу?» деп телефонду өчүрүп салды. Ошондон соң келсин же жаныма мен да барайын деп кайненелериме чейин айтып, ары же бери болууну талап кыла баштадым. Алар да ачык сүйлөбөй эле күңк-мыңк боло беришти. Мурда Бактиярдын алыс жүрүшүнө каршы болушчу эле эми унчукпай калышты. Анткени мени Бактияр акча жагынан ата-энесин да мени да өксүткөн жок. Бир күнү ал телефондон: «Күкүш, мен сага көбүрөөк акча салайын. Бишкекке барып соода кылып көрбөйсүңбү? Эгер жакшы болуп бара жатса, мен да барайын. Антпесек мен азыр кайтып барсам, баягы эле жетишпеген жашообузга түшөбүз», деди. Мен буга аябай сүйүнүп кеттим. Анткени анын оозунан кайтып келе тургандыгы жөнүндө көптөн бери сөз чыкпай калган эле. Байкушум, көрсө бияктагы кийинки жашообузду ойлоп жүргөн тура. Мен келесо аны Наргизадан жөн эле кызганып жатыптырмын деп дароо макул болуп, уулумду айылдагы ата-энемдикине жеткирип, өзүңүз көргөндөй базарга чыккан элем. Көрсө Наргиза мени Бактиярдын ата-энесиникинен чыгарып, ордун тазалап жатыптыр. Анткени экөө Орусияга барганда эле чогуу жашап алышыптыр да. 1 жылга жетпей кыздуу болушуптур.
Ал эми мен шордуу болсо мунун бирин билбей 1,5 жылдан бери аларга ишенип жүрө бериптирмин. Алар жакында Орусиядан убактылуу келишип, Бактияр Наргизаны ак жоолук салып атасынын үйүнө киргизип, кайнатамдар жаңы кудаларынын алдына барып келишиптир. Ошол жактан анан менин туугандарымдын бирөөнү кайнатамдын өңү тааныш учурап сураштырса, чын эле алар менин кайындарым болуп чыгат да, ал атамдарга айтып барат. Атамдар буга түшүнө беришпей, ишене беришпей, акырын барып териштиришсе, кайнатамдар Гүлнур менен Бактияр 1 жыл мурун эле ажырашышкан деп кебелишпейт дейт. Атамдар дароо мага чалышып, ошондо гана болгон чындыкты билип, нес болуп отуруп калбадымбы? Ошентип бармактайдан бирге чоңойгон курбума күйөөмдү тарттырып жиберип, күйүтүмөн, арданганыман, намысымдан кулач жипке асынып калгым келип жүрөт. Антип ойлоп да койбо. Ошентейин эле дейм, бирок өзүмдү кармай албай калып жатам. Кайраттуу, күчтүү бол, ошентсең баарын жеңесиң. Мен өзүм да жардам берем. Анан жанагы жан кыюу тууралуу ойлоруңду жогот. Макул байке. Чиркин десең, Алим бул сулуунун колун кармай албай жүрсө, күйөөсү баркына жетпей чанып кетиптир. Бирөө ичээрге суу таппай жүрсө, бирөө кечээрге кечүү таппай жүрөт деген ушул тура. Ушундан соң Алимдин Гүлнурга болгон сүйүүсүнө аyoосу кошулду. Үй бүлөлүү экенин унуткансып, башын жоготкон жаш уландан бетер элеп желеп боло Гүлнур деп эле калды. Тез-тезден концертке, киного чакырып, сүйүүсүн айтпаса деле шамалга учкан жалбырактай делдектеген жүрүм турумунан эле ички күчтүү сезимдерин билдирип алды. Үй бүлөлүү неменин өзү дегенде башын жоготуп бара жатканын сезген Гүлнур кан терин да билбей калды. Качайын десе каякка качат? Кагып салайын десе сыйга гана татыктуу адамдын шагы сынат. Сүйүүсүн кабыл алайын десе ал үй бүлөсү бар. Айтор айласы кете баштады Гүлнурдун. Ал сыртынан такыр сыралдырбай, Алим өзүнө канчалык айланчыктаса да мисирейгенден мисирейди. Таштап кеткен күйөөсүнө шылтоолоп кайдыгерленди. Чынында эле ал азыр эч кандай достукту да, сүйүүнү да кабыл ала алмак эмес. Жакын адамдары чыккынчылык кылып, жан дүйнөсүнө жаба түкүрүлгөн неме эч кимге ишенбей калган. Дагы да басынуудан коркуп, эркек аттууну көрөйүн деген көзү жок эле. Аңгыча кредиттин 3-чү төлөмү да шаштырып кирип келди. Кассаны санашса 10.000 сомдон кичине ашыгыраак акча чогулуптур. Дагы 70 миңдей табышы керек. Алим ары кетип, бери кетип жатып, шаар четиндеги жакшы жерде жер участогу бар эле. Ак тилек менен үй куралы деп жүргөн ошону сатмай болду. Документи жайында, кызыл китеби бар. Бизнес кылууга да ыңгайлуу. Жердеги ал жер тилкеси жакшы сатса 7.000, болбой баратса $6.000 болуп бүт кредитти жаап бермек. Бирок аны сатыш үчүн аялы Букештин макулдугу керек эле. Анткени жер ошого жазылган болчу. Алим баягы эле товарга салайын деген эски шылтоосун айтып, Букешке четин чыгарса, ал таптакыр эле чалкасынан кетпеспи? Өтпөгөн товарың менен жүрбөгөн соодаңдын мага эмне кереги бар? Жер болсо турган сайын кымбаттайт. Биз деле элчилеп особняк курсак болбойбу? деп. Бул амалы ушинтип ишке ашпай калганында Алим башкасын ойлоп тапты. Өзү тээп жүргөн джип машинасын сатып, ошондой эле, бирок эскирээк, ошого жараша арзан машина сатып алып, ортодон ашкан $2.000 акчаны кредитке төгүп бермей болду. Бирок машинасы да оңой өтө койбой, Керим аттуу тың бай досу бар эле. Ошондон бир жумалык мөөнөткө 70.000 сом карыз алып, эптеп кредиттин 3-чү төлөмүн жапты. Эми чындап чочулай баштады Алим. Көрсө, итке минип калыш заматта эле экен. Кредит алыш оюн эмес тура. Андыктан эмитеден эле кийинки төлөм үчүн аракет кылып, бир жума өтпөй машинасын сатып, башкасын алган соң эл ташып таксист боло баштады.